1 жыл 2 ай болгондо Honda Fit үлгүдөгү машинасын сатып алды. Бул эми фишка дегенден алысмын, бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биринчиден. Айымдарга сулук тартылуу бул өзүнчө бир кайф дегенде. Искусство, да. Сен кыздар менен иштейсиң, башка жумуштап, канчалык конкуренция көп болгон сайын өсүү ошол жерде болот. Жумушуңду сүйүшүң керек экен, анан акча өзү келет экен да. Мен ошого кошуп калдым. Күндө өзүмдү алдайм. Гүлшан, бүгүн жасап койсоң, эртең жасап койсоң, мына сонун жаркын келечек күтүп жатат. Эгерде кайра башынан мага тандоо болсо, мен кайра башынан эле ушу жолдошумду тандамакмын да. К нам часто обращаются будущие мамочки, можно ли лечить зубки во время беременности. Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки, но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Бизде ушундай өзгөчө балдарды дагы кабыл алабыз, акысыз. Ар дайым биз даярбыз, мен балдар, бул жакта иштеген балдарым баары тең. Ушундай өзгөчө балдарды алып чачын бекер тегиздеп бергенге келип туруңуздар. Биз ушу Мерси салондогу адистерге ыраазычылык айтам. Анткени деген биздин балдардын чачын алып эле оңой эмес. Байке аябай өзү профессионал киши экен. Аллах ыраазы болсун сизге. Баарыбыздан ыраазы болсун. Баарыбызды кабыл алып, анткени мен көп эле парикмахерскийлерге барам, бирок ушундай профессиональный стрижканы биринчи жолу көрүп атам да. Потому что баламды да көрүп атасыздар. Тинч отуруп бербейт, анан кээде ошо туура эместе стрижка алып коюшат. Келип туруңуздар, ар дайым. Рахмат. Бизде мындай өзгөчө балдардын группасы да бар. Аякка да жарыялаганбыз. Буюрса эми келип турасыз. Салам достор, аты-жөнүм Назира Бердигулова. Биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин YouTube каналыбызга катталууну унутпаңыздар, анткени биздин кызыктуу маектер жана ошондой эле сонун даамдуу рецепттерди деги эле ушул Кыргызстанда болуп жаткан окуялар бир эле Кыргызстанда эмес, сиздер өзүңүздөр билесиздер. Биз командабыз менен чет жакка чыгып сиздер үчүн аябагандай сонун видеолорду даярдап жасап келебиз. Бүгүнкү эфирибиз так абдан өзгөчө болот. Көп мен угуп жүргөм, өзүмдүн курбу кыздарыман, досторуман биздин Борбор калабызда Мерси салон аттуу бар. Ал салонду Урмат жана Гүлшан иштетет. Бул салондун өзгөчөлүгү мырзалар менен айымдардын тейлөөсү эки бөлөк экен. Мырзалар жака айымдар кирбейт, ал эми айымдар жака мырзалар киришпейт. Дагы салондун баса өзгөчөлөнүп кетчү нерсеси жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген деп айткандан алысмын. Бирок ушул Кудайдан берген бир белектүү балдар деп айтам. Бул дети от Бога деп айтам. Негизи ошондой инсандарга, ошондой балдарга жана мамачкаларды акысыз тейлешет экен. Бүгүн абдан кызыктуу материал болот. Андан тышкары Гүлшандын жолдошу аябагандай даамдуу, сонун рецепт менен бизге балык дагы жасап берет. Иши кылып биз менен чогуу болуңуздар дегенче, мына бул жакта үй бүлө чыгып калыптыр. Ой, кандайсыңар, замандаштар, жакшысыңарбы? Ой, Гүлшан айым, чоң рахмат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Урмат мырза, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, келиңиз. Салонуңуздар жөнүндө абдан көп укканмын. Ушул салондон нан таап, рызкы таап жеп жатасыздар. Канча жылдан бери, канча деген жылдыздарды сулуулап дегендей. Кудай буйрса мен өзүмдүн уулумду сизге жөнөтөм. Бизге бир сонун прическа кылып берсеңиз. Даярбыз. Даярсыздар. Анда алгач бизге ушул салонуңуз менен тааныштырсаңыздар, Кириңиздер. Бисмилла. Мына Назира айым, бул биздин мырзалар үчүн болгон чакан бөлмөбүз.
Бул жакта ошол жалаң гана мырзалар. Бул жерде бардыгы тең в мужском стиле. Мужской характер. Старались подчеркнуть именно то, что все детали мужской стилде. Жалаң мырзалар үчүн экен, мына только мырзалар келип турган зал экен чында. Мен биринчи жолу көрүшүп ушундай. Билбейм, балким башка барбершоптордо ушундайдыр, бирок биринчи жолу ушу мырзалардын салонуна келип жатам. Тазалык, анан ушундай Саратовдо салкын болгону жакшы экен. Жалпысынан бул жерде канча кызматкер иштейсиздер? Жалпысынан бизде үчөөбүз иштейбиз. Мен, менден башка да бул жерде бул Бексултан, Бектур деген жигиттер иштейт. Булар дагы өзүн мыкты көрсөткөн, мен өзүм үйрөткөн балдардан. Бул жигит менде 2 жыл мурун келип, 11 классты бүтүп эле университетке тапшырбай мага колума келген. 2 айда үйрөнүп, жакшы өзүнүн немелерин көрсөткөн үчүн мен муну алып калгам. Бул жигитти. Балаңыз эле болуп калыптыр да? Бул мен чоң баламдай эле болуп калган чын эле. Бул Бектур деген жигит, бул менде небере ученик дегендей да. В смысле? Менде окуп үйрөнүп кеткен шакиртимдин шакирти. Ошол шакиртим аркылуу келген бул жигит. Бул Москвада иштеп келген өзү деле. Аябай өзүн көрсөттү, мага жакты алган, кылган иштери, бардык тактык демелери бар. Азамат сен. Эме кечиресиз атыңыз ким? Бексултан. Менин атым Назира. Сиз крутой мастер деп болгонго? Иштеп эле машина сатып алган дейт. Ошол чынбы, урмат мырза? Разве такое возможно? Работать парикмахером, чач тарашчы болуп иштеп, анан кийин машина сатып алган. Это был маленький такой секрет, мындайча айтканда. Ну, раз уже билинип калган окшойт. Токтоло кетсек, бул жигит мына 1 жыл 2 ай дегенде акчасын мага чогултуп, менде чогултуп жүрүп 1 жыл 2 ай болгондо Honda Fit үлгүдөгү машинасын сатып алды. Азаматсың. 1 жыл 2 ай дегенде, мына карагыла, студент эмесе, мектепти бүтүп келип, Азаматсыңдаки дээринде бар бала экен да, кыялың өзүңө чач кыркоо эле, же жөн эле урмат байкеңди, мындаки симпатичный байкеңде болоюн деп эле келип калдың бияка? Жок, окууну бүткөндөн кийин тапшырсамбы же иштесемби билбей калгам. Анан кийин эмнени билбей калдың? Окусамбы же иштесемби. Анан ошо анан урмат байкеге келип чач алганды үйрөнүп, ошол менен биякта калып калдым. Жакшы үйрөндүм. Рахмат ошо урмат байкеге. Ошодон бери биякта иштейм. Бул жигиттер биягы чүйлүктөрсүңөр же башка жактан келгенсиңерби? Кыргызча аябай так сүйлөйт экен, урмат мырза сиздерде бардыгы тыңдап. Мен ушул көбүнесе аракет кылып, биякта орустарга дагы кыргызча сүйлөйбүз. Окурсуңар, молодецсиңер. Бирок мындай сүйлөшүп келатканда мен деле мисалы үчүн өзүм шаарда өсүп калган үчүн кээ бир сөздөрүм кыргызча токтоп калам. Такалып деген. Анысыганда мен деле орусчалап кетем. Ошол проблемадан уланбы мен деле стараюсь биякта балдарды кыргызча сүйлөгөнгө. Анткени кыргыз болгон, Кыргыз, Бишкек, Кыргызстан. Жакшы. 1 айлык маяныңа канча секрет болбосун? Мындай орто эсеп менен жалпысынан айтпагыла. Орто эсеп менен эсептегенде 1 айлык деген 50-60 миң сомдой болот. Анда эмне биз Москвада жүрөбүз да кой. Демек, чач тараштан дагы 50-60 миң сом тапса болобу, Ооба. Орто эсеп менен, кыйынсыңар жигиттер. Урмат мырза, Мерси салонунун бир өзгөчөлүгү бар экен. Ушул өзгөчө балдардын чачтарын акысыз алат экенсиздер. Өзгөчө балдардын апасындагы Гүлшан айым айткандай чачтарын акысыз кыркат экенсиздер. Менимче бул Мерси салонунун бир фишкасы окшойт да. Башка салондордо мындай телөө барбы жок экенин мен билбеймин, бирок бул жакшы бир жөрөлгө экен да, бир өбөлгө. Эмнеден улам ушул идея чыкты? Бул фишка дегенден алысмын, бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биринчиден. Бир гана Кудайдын ыраазычылыгы. Биринчиден бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, анан биз келинчегим экөөбүз мындай чоң жерде иштетип аткан соң бирөөгө жардам берип, мындай акчалай бербесек дагы колубуздагы мындай иш менен берели деген идея болчу. Бул балдардын чачын мен алып берем.
тиги ошондой балдар менен отурган энелердин да тагдыры жеңил эмес. Ошондой эле сиз дагы энесиз, мен дагы энемин. Энелер гана түшүнөт болуш керек. Колдоо максатында, мен өзүм 5 баланын апасы болгон үчүн жакшынакай, дени сак балдарды чоңойтуш деле оңой эмес, а өзгөчө балдарды чоңойтуш бул аябай чоң эмгек деп ойлойм да. Ошол мамаларга, ошол энелерге биздин бир колдообуз, маанайын көтөрүү максатында гана биздин жолдошум экөөбүздүн идеябыз болгон да. Заматсыздар. Демек акысыз алып келиптер да. Ооба, акысыз алып көңүлүн көтөрүп, керек болсо мындай сөз менен дагы моральная поддержка дегендей орусча. Стараемся поддерживать. Мына. Кел. Алейкум ассалам. Кел. Кандай чемпион? Бул жигит кел. Кел, Данияр. Бул жигит дагы бизге уже көптөн бери келип жүрөт. Бул Данияр биздин чемпион. Чемпион дегеним бул арм рестлинг. Кол күрөш боюнча, ооба. Кол күрөш боюнча кетип атам, мына баратат деп апасы менен келип. Биз кол болгон тилегибизди айтып бергенбиз. Калуу тилегибизди жеңсин деп. Биз айткандай эле жеңип, андан көп узабай эле мына мамасы бизге диплом эмелерин жиберди. Жакшы. Сиз кыйын аялсыз. Өзгөчө баланы багыш, өзгөчө баланы бутка тургузуш, өзгөчө балага бул ишеним арттырыш керек да. Сиз ошол эне катары көп көрөсүз да, балдар үйүнө өткөрүп салат бага албайчы. Сиз кыйынсыз, чын айтып атам. Мен ушул гүл сизге бергим келип атат. Сиз ушул гүлгө татыктысыз чын. Бул гүл сизге, сизге гүлгө. Ушундай сонун баланы тарбиялап, бул аябагандай элдин арасында жүрүп, мен да билем, өзгөчө баланы тарбиялаш аябагандай болот. Сизге даңк. Бар болуңуз, аман болуңуз. Данияр чачың ыктырайын деп келди, урматтуу. Ооба. Ошо күндүкүдөй эле эмек байкеге көнүп калдык. Урмат мырза, башка жактан алдырбайбыз. Ар дайым башка жакка эметсак, жок, мен Урмат байкеме барам деп. Ошо келип калдык. Жакшы. Азаматсыздар. Анда Урмат мырза, мен билем, сиздин келинчегиңиз да айткан, сиздин досторуңуз, замандаштарыңыздар да айткан. Урмат аябай укмуштуу балык пышырат депчи. Биз барып азыр сиз Даниярдын чачын алып бериңиз. Биз бар эжекенин сулуулап, жанагы айымдардын бөлмөсүнө да бир баш багып коеюн. Андан соң жаратылышка чыгып келели. Сиздин балыңыздан даамдуу. Кандай дейсиз, толук? Мен бул жакка бир эле баламды эмес. Сиз ушундай чемпиондун энесисиз деп ошо Гүлшайым айым өзү. Мен чындыгында Гүлшайым айымды ак кол мындай келгем да, мындай ойлогом, өзүнө да айткам. Жана кыздарын жумшап коюп, кыздарын неме кылып коюп, келгенде өзүмдү жасаганда мен вообще шок болуп калгам да. Анан ошон үчүн бүгүн дагы келип калдык. Жакшы сөздөр айттыңыз. Жана айтып өткөндөй эле бул мына ушул колдор менен өзүбүз колуңузга береке. Ой, Урмат мырза, өлө сонун шекелси. Кеттик биз анда айымдардын. Рахмат сиздерге. Данияр, бизди медалдар менен сүйүндүрөр алтыным, макулбу? Медалдар менен сүйүндүр. Кудай буйрса баары жакшы болот. Жакшы болуунун бир учуна турсуң, Кудай буйрса сонун болот баардык алтыным, макулбу? Кудай буйрса Назира эжекеңдин YouTube каналына ушундай сонун чемпион бала бар деп. Кино көрдүм мен. Азамат, сен мен кинодон көрдүм. Эс сада болоюн десе. Жакшы жүрүңүздөр замандаштар. Азыр айымдардын бөлмөсүнө өтөлү. Болуп тур, жакшы. Азыр биякты бүтүп, кошо чыгабыз артыңыздардан. Жок, коркпой, айтып сүйлөй бер, Данияр. Уялба, Данияр. Бул жакыма айып. Бул жактарын алабыз. Көтөрүп. Үстүн бир аз алып туруп, маңдайын көтөрүп берем, Меники өңдү. Жарайт, Ушундайбы? Болду. Бул Данияр менен биринчи болгон жолугушуубузду айтып берип кетейин. Бул жигит келгенде өзүн бир аз неуверенно сезгендей. Капат безен орусча деле кошуп кете берейин, анткени толугураак түшүндүргөнгө оюмду. Неуверенность тоже чувствовалась. Мы как бы не первый год в этой сфере, мы уже тоже как психологи. Ну, я колдон келишинче жардам берип, бул жигит менен сүйлөшүп, өз дагы акылына тете жакшы бала аябай. Болгон күч аракетибиз менен жибергенбиз. Ошон кесепетинен бул жигит дагы Урмат байкени подвайт этпейин деп ошол аябай аракет кылып биринчиликтерге жетиптир да бул жигит.
Анысын уккандан кийин огош бетер дагы еще больше хочется жардам берип, сүйлөшүп деп эме кылып жүрсөк, кечээ күнү айтат ошол өткөнкү келгенинде мурункусунда мен келинчегиме гүл ала келиптир. Гүл алып келген баланын өзүнүн эле это чего стоит? Тут даже здоровый мужик порой, да, не соизволит купить кому-то цветы. А тут совершенно постороннему человеку. Это тоже когда затрагивает. Поэтому я восхищаюсь этим парнем. Молодец, Данияр. Ардайым жаңы ийгиликтерди артып жүрө бер. Макулбу? Бул жигиттин сөзү да бар. Мага өзүмө да айткан, үйүндө да айтат экен. Ушул урмат байкелердей болсом деп. Эмнем жаккан, аны эми өзү айтат го деме, Данияр. Данияр, уялба айтты. Уялып атам? Уялба да, сен деген уже чоң жигитсиң, ты уже чемпион. Данияр. Түз кара, түз отур. Сен уже чемпион болбодуң го, чемпиондор уялбаш керек. Макул. Анан дагы бир эмесин аны кийинки шартыбыз болсо айтып берем. Дагы бир сюрпризи бар экен, аны айтпай эле коеюн азырынча. Сен алдыда дагы койгон максаттарың дагы өтө бийик максаттарың бар, Данияр. Ошол максаттарга жетиш үчүн не кылыш керек? Аракет кылыш керек, туурабы? Аракеттен тышкары дагы Ош базардабы? Сен мен сага ишенем, Данияр. Сен көптөгөн дагы сен чемпион болдуң да. Могу уровеньге келдиң азыр. Жок, армрестлинг боюнча, кол күрөш боюнча чемпион болдуң, туурабы? Эми кийинки ступень бул сен Кыргызстандын ичинде чемпион болдуң, кийинки эми сен СНГ мирге чыгышың керек. Андай бийиктиктерге жетиш үчүн аракет кылыш керек. Көптөгөн аракет, көптөгөн күч керек. Анын баарына мен сага ишенем. Анткени сен өсө турган баласың. Чыдап тур. Данияр. Чыдай тур. Ошентип Даниярдын дагы чачы алынып бүттү. Анан Даниярдын каалоосу боюнча маңдайын көтөрүп бериңиз деп суранды эле. Мынакей. Жарадыбы? Эч нерсе эмес. Азамат. Биз дагы чачыбызды алып бүттүк. Данияр келе калды. Жакшы бар. Алматыга кетип баратканда да керек эт. Макулбу? Чачыңды алып берейин. Макул, жакшы бар. Биз болсо эми ары природадан көрүшөбүз. Көрүшкөнчө. Достор, мынакей биз азыр Гүлшан айым бөлмөсү менен Мерси салонунун сулуу салону менен сиздерди тааныштыралы. Урмат мырзанын бөлмөсү менен тааныштырдык. Чындап эле абдан өзгөчө экен. Мырзалары барча бөлмө экен. Барыңыздар, Урмат мырза менен сонун прическаларды өзүңүздөргө кандай жарашы бар келип баш багып кетиңиздер. Бул салондо кыздар тыйып иштеткен, карасаңыздар мынакей. Ар бир өз иши менен алек, бирисине сулукту тартуулап жатышат мынакей. Ар бир айым өзүнүн жүзүнө кам көрүш керек. Сулуу эмес айымдар жок. Бардык айымдар сулуу болгону өзүнө кам көрүш керек. Жакшы, Мерси салону Горький менен Чүйдүн кесилишине жайгашкан. Ыңгайлуу парковка. Келиңиздер. Биздин видеонун астына сөзсүз түрдө биз ссылкаларга дайректерди белгилеп коебуз, Instagram баракчаларын белгилейбиз дегендей.
Гүлшан айым. Келиңиздер. Жакшысыз. Бүтүп та калдыңыздар макияжды. Бүтүп та калдык, ооба. Жалпысынан бул жакта канча кызматкер иштейт? Кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр Гүлшан айым? Жалпысынан бизде 20га жакын кыз иштейт. Чач боюнча, макияж боюнча, тырмак боюнча, ламинирование, негизи эле сулуулук тармакка тиешелүү баардык кызматтарды аткарабыз. Анан обязательно повышениядан өтүп турабыз. Жакында эле өзүңүздөргө маалым болгондой, баары эле көрдүк ошо чемпионатка катышып, өзүмдүн тажрыйбамды дагы жогорулата алдым да. Булардын баардыгы биздин сүйүктүү кардарларыбыз үчүн. Бул жакта иштеген кызматкерлердин айлык маанасы кандай орто есеп? Орто есеп менен 50-60 миңдей орто есеп менен, максимально андан өйдө да болот. Жакшы. Кызматкерлер мисалы үчүн сиздерде бир кыздар кандайдыр бир себептерден жумуштан кетип калса, кайра кандай талаптар негизинде кабыл аласыздар? Бизде негизи договор менен иштейбиз. Анан кийин мындай кетип кала турган болсо, кайра өзүбүз сүйлөшүп эле, жакшы мастер болсо, анын кардарлары боло турган болсо, ал кардарлары естественно ошо мастерди сурана турган болсо, обязательно алып келип иштетебиз. Ошондой. Мерси салонунда окутуу курстары барбы сиздерде? Ооба, бизде баардык ушул нерсени туура суроо берип атасыз. Баардык тармакта биздин өзүбүздүн кардарларыбыздын да кыздары, балдарын, туугандарын окуткан учурлар аябай көп болот. Негизинен баардык услугаларга окутабыз. Анан жакшы талантливыйларды өзүбүз алып калабыз. Жумуш менен камсыз кылабыз. Абдан жакшы. Канаки бүтүп калды макияжыңыз? Көрөлү. Бүтүп калды, тургуңуз келип турсаңыз. Бул эжекебиз көптөн бери келет бизге, Алина эже. Айымдарга сулуулук тартылуу бул өзүнчө бир кайф дейинби? Искусство өзүнчө эле. Искусство, да. Замандаштар, мынакей Мерси салонунда бир канча көп тейлөөлөр бар экен. Келсеңиздер болот. Бул жакта окутуу курсу дагы бар. Эгер сиздер өзүңүздөрдү сынап көрөм десеңиздер, көптөн бери балким чач кыркылганды үйрөнөм деп, же болбосо маникюр деп коелу, кайсыл гана кызматтар болбосун, сиздер кайрылсаңыздар болот. Окуңуздар, анан жакшы окуган кыз боло, уул боло алып калышат экен, иш менен камсыздашып, бул да болсо чоң бир жардам. Сизге чоң рахмат. Абдан сонун макияж болду, мага жакты. Бул макияж менен үйгө барбашыңыз керек эми. Уулуңузду жетелеп бир ресторанга барып тамактанып келиңиз. Абдан жакшы. Жакшы. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Мерси салонуна келиңиздер, суулаңыңыздар дегендей, биздин сапарыбыз азыр тоону көздөй. Ысык Сараттанда тоого барып эс алып, урмат мырза менен Гүлшан айымдын сый урматын көрөлү. Анда чогуу кеттик, Гүлшан айым. Жүрүңүз. Тайкемдерден барып кабар алып коелу эле. Жолдон майда чүтүп алып, дасторкон жасап. Эмне эле маймунду отусуң? Эмне жеп атасың? Ыштак жеген жокмун? Кантип жеп жатасың? Алып чыкчы кана. Алма жеп атам. Алдабачы. Алма. Алдап атасың? Эме. Эмне? Блинчик жеп атасыңбы? Ооба. Ден соолугуң вообще карабайт экенсиң да. Диетаны дебеди эле апам эми. Апам кайра ушат эми бизди эми. Блин, официал деген бар экен. Бирди жеп көрчү. Жебейм эми. Бирди жеп көрчү. Вообще келсиңе ден соолугуң карабаган. Дамдыго. Кактан алдың? Жакын эле жерде экен. Эмне бирөө эле калтырып койдуңбу мага? Жок кайда. Жакты ошого. Жакты мага. Начинкалар бар экенби? Жүрү мene, килограммда. Бүт алсаң болот экен. Мындан кийин конок кызгын ушундай эле коюш керек экен. Жүрү кайра жейлү. Аны эртең диетабызды баштайбыз.
Саламатсыздар. Саламатсызбы. Штуктап эмес, килограммдап алса болот турбайбы, э? Ооба. Бизге бир 5 килограмм бериңизчи. Көп болуп калат, диетачы. Болбойт. 100 грамм 1 килограмм, со сметаной 1 килограмм, со сгущенкой 1 килограмм, шоколадом 1 килограмм, с медом 1 килограмм. Андан кийин анан диетаны баштайбыз. Кичинекейин дагы кет. Мега блины тамшандырганда. Замандаштар, мынакей биз дагы жаратылыштын коюна келип жеттик. Бүгүн абдан кызыктуу маек болот. Анткени жаратылыштын коюнда даамдуу тамак, жакшы баарлашуу, кызыктуу маектер, артында турган самоордогу чайдан ичебиз. Жакшы энергия менен борбор калабызга кайтабыз. Кандайсыңар, достор? Жакшысыңарбы? Негизи мен даам программасына келген конокторума пияз арчып жардам берет элем. Бирок эми бүгүн сиз өзүңүз жалгыз келбей, келинчеңиз менен келип отурасыз, жардамчыңыз менен. Менимче бүгүн сиздер мага абдан сонун тамак жасап бересиздер. Буйруса, ооба. Эмне жасайбыз, достор, айткачы? Биринчиден азыр бул форельди маринавать этип туруп, андан соң мангалга пактап бышырабыз. Жакшы. Андан тышкары? Андан салат дагы жасайт экенбиз, э? Андан сырткары обычный свежий салат болот. Анан сонун кылып оформлять этебиз балыгыбызды. Жакшы. Келиңиздер, эми алгач биз маегибизди төмөндөбүдө сонун маек кылып келдик. Бизнес боюнчачы, ошол жатта эле уланта берсек маегибизди. Бул үй бүлөлүк бизнести ачуу сиздерге кайдан идея келди? Негизи бир жерде келинчең менен жолдошуу мүмкүн эмес да. Анткени кызы чуу боло берет, чыр боло берет, кызганыч болот дегендечи. Бул жатта сиздерде кандай? Билишимче көп жылдан бери ушул тармакты иштеп келе жатсыздар. Ооба, бул сиз айтмакчы, мен деле так ушундай ойдо болчумун башында. Экөөбүз чогуу иштесек болбойт. Бирок мунун бардыгы ошол сиз айткан кызганычтан келип чыккан. Мен бул тармакта 20 жылдын бети болуп калды уже иштеп жүргөндө. Жаңы үйлөнгөндө келинчегим сен кыздар менен иштейсиң, башка жумуштап, там СТОго барып иште, машинанын астына кир дегенге чейин барган. Ну, мне оставалось ее обучить и ее привести в эту сферу. То есть, если гора не идет к Магомеду, Магомед придет к горе. Ну, пришлось тактику поменять и ее пригласить. Не уходить с работы по ее велению дегендейч. Вот ее обучили парикмахерскому искусству, ногтевой сервис, визаж. Ну, все, которые пользуются Кыргызстан салонный бизнеске, окутуп алып келгенден кийин, баарын ичинен көргөндөн кийин, анан уже мага ишеним пайда болду. Андан соң биз өзүнчө иштеп жүрдүк башында. Мен чтобы келинчеңиз башка салондо? Ооба, башка жерде, башка салондо иштеп, ал жерде сиз айткандай эле бир жерде экөөбүздүн дагы чыр-чатак бири-бирибиздин аңдып эле калабызбы, тажап калабызбы деген ой менен эле мен отдельно ачканбыз. Анан шартка байланыштуу ушул үстүндө дагы чоң ушул сиз көрүп кеткендей помещение бошоп калганда, ну, пришло время сказать, кел, чогуу эле болоюн деп. Бияка кел. Чогуу болгондо сен экинчи этаж, мен биринчи. Жакшы. Ошондо дагы надо чуть-чуть держать субординацию, чтобы не уставать друг от друга, чтобы поддерживать где-то что-то, знать то, что рядом, но при этом по отдельности. Эми эки бөлөк болуш керек. Жакшы. Бул тармак бир кезде аябай өрчүгөн, билесиз, э? Бул тармакта иштеп үй алгандар да болгон, машина алгандар да болгон, бутка туруп кеткендер да болгон да. Бирок конкуренция деген азыр аябай көп да. Ошол менен кантип күрөшүп жатасыздар? Маринад кылып берели, э? Конкуренция менен күрөшкөнүбүздүн кандай десек, Кудай таалам дейт, ар кимдин өзүнүн рызкысын бермейинче жанын албайм деген хадис бар. Анысы кандай канчалык конкуренция көп болгон сайын өсүү ошол жерде болот. Мисалы биз жалгыз эле жанакы турган жердеги локацияда жалгыз биз болсок,
сен не кыла аласың, кааласаң кел, каалабасаң кет деген мамиле болуп калмак. Так как конкуренция высокая, мы стараемся больше на качество, да? На качество, во-первых, на гелиңиз, кетиңиз деген сервисти улучшить. Таким образом, конкуренция это дает возможность расти. Не стоять на месте, да. Жакшы. Бул тармакта сиздер кызмат кылып жүргөнүңүздөргө 20 жыл болуптур да? Меники да. Кызыктуу бир окуя болду эле ушул тармакта жүргөнүңүздө, бир эсте каларлык мындай. Күлүп эстеген. Күлүп эстеген. Ар бир кесипте болот го, мисалы үчүн. Мен жана эфирге алып барат кээде текст унуп коем, же киши менен эфирден түшүп кетем. Кишигечи балки. Ооба, бир байке барган. Жок, бир мен байкелерден болгон, постоянно келип жүргөн кардар ал киши деле. Жалгыз кызын күйөөгө узатып, атын айтпай эле коеюн, анан эртең угулуп калса дагы таарынып жүрбөсүн. Кызына тоюма барат элем, көзүм түшүп калды беки. Ошону бирдеме кылсак болобу дегенден анан жанында ботекс ийне сайганды кылган бир мастер иштечи. Мен аны менен сүйлөшөм. Жасап берсең, бир жакшылап жасап бер, чтобы я лицом в грязь не упал. Аябай дайындап эме кылсам, тиги байкуш мастер, чтоб не переборщить, аз-аздан эле кылып койгон окшойт. Анан что-то эч кандай айырмасы деле жокко, урмат. Алтыным, кандай кылсак болот, ушундай болуп калабы, тигиндей мындай деп кайра келди. Анан келди эле мен тигиге, эмне кылган эмес белең десем, кылгам дейт. Анда кылсаң, что-то мен деле я тоже не вижу разницу до и после. Десем просто мен сени уят кылып албайын, эми эркек киши канча дагы деп кылган эмесмин дейт. Макул деп анан эми жакшылап жасап бер деймби? Жакшылап жасап берсе десем, тиги кыз дагы ачуусу келгенби, айтор бир мал деле чыкты. Эки кашы көтөрүлүп калган. Удивленный вид. Монтип недовольный болуп калган да, монтип. Гүлзө дагы ушинтип болуп, күлгөндө да ушинтип күлөт. Эмоция жок. И как раз ботекс деген это 0 эмоций, да? Та зона, которую кололи. Анан ал киши как раз эртең кыз узатуу той. Тойдо жүрөм дейт, элдин баары эле эми ой эми кызым деле барар жери күйөөдө деп улам келип бирөөсү мага көңүл айтып коет дейт. Эми сиз мен мынтип турсам дейт. Да. Мен мынтип турам, анан гүлзөм да же бир окшошпойт. Мынтип кабакты биркеп алып туруп катырып күлгөн. Анысы кандай ошону эстеп билесиздер, кызыктуу окуя болуптур да мындай. Гүлшан айым, бул тармак сиз үчүн жаңы тармак болгон экен да? Жолдошуңуз алып келип, үйрөтүп, көрсөтүп, бул тармакта кантип сүйүп калдыңыз? Бир ишти сүйүш керек да, ошонун кыйыны болушучу. Өзүңүз буга чейин кайсыл тармакта элеңиз? Мен өзүм 18 жашында турмушка чыгып, урматка турмушка чыгып, ошол үй бүлөгө келгенде бул кухняны, ошол именно суулук тармагын ошондо тааныш баштадым да. Анан башында эле ошо чакан өзүмө салон ачып берген. Анда мен өзүм билчү эмесмин. Анан билбей туруп кыздардан качество требовать эте албайт экенмин. Билбей туруп мисалы кардарларга түшүндүрүп, мындай келгиле бизде ушундай сонун услугалар бар деп айтканда тилиң байланып болуп калат экен да. Анан ошондо анан кийин билдим, окуш керек экенин, өнүгүү өсүш керек экенин. Анан жолдошум тырмактан баштап көр деп тырмактан баштадым. Анан чачка, макияжга, ламинирование боюнча негизи эле бул кухняны аябай түпкүрүнө чейин жетип келатабыз. Азыр үй бүлөбүз менен биздин негизги үй бүлөлүк бизге нан таап алып келип берүүчү биздин бизнесибиз ушул болуп саналат да. Ошентип азыр аябай кызыгып, сүйүп, жакшы көрөм. Негизи эле айымдар келгенде мындай маанай жок болуп келгенде мен боеп, сонун настроение подарить эткенде өзүм кубанам биринчиден. Анан кийин айымдардын настроениясын көрүп, бул экинчиден да. Анан биринчи жумушуңду сүйүшүң керек экен, анан акча өзү келет экен да. Мен ошого кошуп калдым. Анан башында жолдошум айтчым, клиент аз болуп атат го, мындай болуп атат го десем, жолдошум өзү мындай стабилдүүлүктү аябай жакшы көрөт да. Анан сабыр кылыш керек деп мени ушинтип атып,
ушул эми даражага чейин жолдошумдун колдоосу менен келдим да. Мен мынтип кол менен багып, чоңойтуп атып эле мына эми 30дан ашып калдык дейинби. Ошол. Урмат мырза, кыйынчылыктар бардык эле жерде болот, Оңой окат жок эч жерде ооба. Урмат мырза, биз эми түптөлүп калган, көгөрүп калган, өзүнүн кандай десем өмөсүн берип жаткан бизнес жөнүндө көп кылып атабыз да. Бирок ушуну баштаганда аябай оор күндөр болсо керек, Ошол кыйынчылыктарды кантип жеңдиңиз? Сизден бир жакшы сөз болуп, бизди көрүп жаткан жаштар дагы сиздерден бир үлгү алсын, бир мотивация болсун да. Урмат мырза, кыйынчылыктар жөнүндө көп кылсак, анткени бардыгыбыз эле кооз татуу сүйлөй беребиз, бирок түпкүрүндө бар да, түпкүрүндө. Ооба, туура айтасыз. Мен азыр муну айта кетейин. Могу балыкты туура алабыз, мындай кусоктор менен. Азыр мариновать эткенге. Анан сиздин сурооңузга кайрылсак, ал суроонун эң эле негизги, эң эле башкы мындайча айтканда көйгөйү ошо кызганыч болгон да. Жок, это Блин, опять про меня. Жок, ошондон ошол болгон көбүн эсе. Андан кийин Азыр мен сени ачамын. Андан кийинкиси уже Гүлшан, сабыр, сизге жетебиз азыр. Бул жерде анан кийин у жака алып келип алгандан кийин уже баары жеңил болуп калат. Жаныңдагы жубайың колдоп жөлөп турса, калган баары уже оңойлоп калат. Экөөлөп, мисалы үчүн жалгыз один в поле не воин демекчи, жалгыз кыйын действительно. А когда вот жаныңда жөлөп, ошо дайым поддерживать этип, поддержкасын берип турган адам болгондон соң көп нерсе жеңил берилет. Ну, мен келинчегиңиздин колдосу, экөөңүздөрдүн ынтымагыңыздар мына ушул нерсеге алып келди. Азыркы болуп жаткан, түптөлүп жаткан сиздердеги бир иш. 5 баланын атасы деген аябай таң калдым. 5 баланы тарбиялаш чын эле аябай азыркы заманда оор да. Аларды каржылоо, алар менен аларды тарбиялоо дегендечи. Айтсаңыз, ушул балдар менен иштөөдө кандай ыкманы колдоносуз? Эртеле кечке чейин сиз жумуштасыз, келинчегиңиз жумушта. Балдардын тарбиясы азыркы учурда ата-энелердин чоң болгон көйгөйү бул телефон. Телефон 5 баланын тиги сиз айткандай бактым деп айткандан алыспыз, анткени бул деле биз жөн эле себепкербиз. Бул дүйнөдө ар бир адамдын өзүнүн берилген рызкысы бар. Мен аркылуу, апасы аркылуу биздин балдардын да рызкысы берилип атат. Анан ошол жанагы воспитание, тарбиясында бизге чоң аталар жардам берет. Каралашып турат. Чоң тайнеси алыстан болсо да келип жардам берип каралашып турат. Мындай кыскача башкача айтканда биздин жетишкендиктерибиздин көбүнө мен кылдым же биз кылдык дегенден алыс. Биздин ар бир жетишкендигибиз бул баардык ошол мен чоң аталары, тай аталары дагы өздөрүнүн салымдарын кошкон. Эки тараптан. Ал мындай көзгө көрүнбөйт. Аны мисалы үчүн айтпасаң кээ бирөө мындай көрбөй деле өтүп кетет, байкабайчы. Алардын көрүнбөгөн жардамы да өтө чоң болгон да. Аны да айта кетиш керек. Анткени бул алар жок бизге бул мындай жетишкендиктерге жетиш өтө маселе болмок. 5 баланын 5 кыял жору бар да. Анан аларды караш керек, аларга тарбия бериш керек. Анан сиз айтып калдыңыз, кайненем жардам берет депчи. Кайын журт тарап, ата-энеңиз тараптары кандай кабыл алды Гүлшан айым бул жатты? Бул келин үйдө отурбайбы, эмне кызмат кылбайбы? Бул эмне эле күйөөсүнө эр чогуу эле иш кылып атат дебейби? Жок, ал суроону бербеңиз. Бул мырза, Урмат мырза жооп берсин. Урмат мырза, сизге болсун бул суроо. Ал жок, бул суроо чынын айтканда мен бул суроого жеткирген жокмун да, бул суроо болгон жок. Сиздер тараптан болгон жок, Себеп дегенде мен мага жардамга керек. Мен жардамга жалгыз бир ортодо мына жакын көп узак эмес убакытта бир кыйналдым чын эле. Акча жактанбы? Акча жактан, мындай
келесиң эртең менен баягы бир ролик бар, видеоролик. Ипотека кредитке алганда дегенде атасы эшиктен кирип эле матраска кулап кайра эртең менен туруп алып туруп чыгып кетип калган матрас. Ошол сыяктуу болуп калдым да мен. Кредитиңиздер бар беле? Жок, эми ошол сыяктуу жашоо жумушта кээ бир аренда төлөйсүң, там эмелер бар, өзүнүн дагы подводный камнилери бар да тармактын дагы. Ошолордун баарынан өтүшкө кичине кыйын болуп калды. Анан үйдөгүлөргө мен өзүм эле барып анан айттым. Гүлшан иштеш керек деп, Иштеп мага жардам берсе, мага жардамы чоң болуп атат. Ооба, туура. Чоң жардамы тиет, анткени бул азыр жашоодо ни для кого не секрет. То, что жалгыз эркектики жетпейт, Жок, жетет. Баарына Кудайга шүгүр деп эме кылсак, жеткени менен алдыга жылыш жок болот. Туура айтасыз, туура айтасыз. Алдыга жылыш үчүн мага жардам керек болду. Анан бул байбичеге айттым. Ушинтип жардамга муктажбыз. Подмоганы чакыралы дедик. Чакырдык. Чоң апасы тайнеси келип карап берип атты, чоң апасы карап атты, кайра тайнеси келип атты. Эми кимиси бош болсо, жумуш шартына жараша келип жардам берип, аларды да кол каратындай четтен карап турган жок. Ал адамдар дагы өзүнүн болгон колунан келген жардамдарын берип атышат. Абдан жакшы. Бул эми маринад. Эми мен мариновкасын баштай берейин. Маринадка эмнелерди, кандай специялерди кошосуздар? Бул жерде балыктын өзүнүн атайын татымдары бар эле, өзүнчө келген эле. Кичине шартка байланыштуу аралашып кетиптир. Эми бул жерин азыр окшоштурабыз. Анан мариновканы кылып, отту жакканча ошол мариновкага бул уже сиңип калат. Балыктын ошонусу жакшы, бат мариновка болуп даярданат. Жакшы. Гүлшан айым, үй бүлөлүк мамилелеңиздерге быйыл канча жыл болуп турат? Быйыл 15 жыл. 15 жыл болду. 15 жыл бир үйдө жашоо, 5 баланы тарбиялоо, анан чогуу иштөө бул бир үй бүлөлүк кризиске алып келет да. Анткени бат-баттан көрүшөсүңөр да. Эртеден кечке чейин үйдөсүңөр, жумушка чыксаңыз, жолдошуңуз турат. Мына ошол үй бүлөлүк кризис болдубу сиздерде? Урмат мырза. Не болду? Бизде кризис эс албайсың деген кризис болгон. Мындай жумушта боюнча кризис болгон эмес. Болгон эмеспи? Сен выходной албайсың деген. Эми ал илгерки ошо башындагы кызганычтын немелериндеги кризистер ошондой болгон. Жумуш жаатында, мисалы үчүн, бизде мен түшүнөм бул сфераны. Бул сфераны Гүлшан да түшүнөт. Ошол себептен бизди бири-бирибизди с полуслова понимаем. Бир көз караштан дегиңиз? Ооба. Жумуш тараптан, мисалы үчүн, бизде маселе болгон эмес. Бизде ошол көбүнчө үйдө балдар таарынышат. Эс албайсың. Кызым айрыкча, сиз эс албайсыз ата, даже мен туулган күнүмдө эс албайсыз деп. 4 уул, 1 кызыңыз бар экен. Кимисине жакынжаксыз, урмат? Ушул ыңгайсыз суроо бир аз. Кызыңызгабы? Баарына бирдей карайын дейсиң, бирок ар кимисинин өзүнүн мындай айрыкча бир эмеси болот. Сүйүү да ошого жараша болот. Мисалы үчүн, биринчи балаңды как первенца любишь, алгачкы наристе бала катары көрүп, экинчиси мисалы үчүн кыялы чорт да аябай. Бирок сизге жагат. Ошонусу менен жагат. Мындай чарт-чурт этилеп, таарынып, кайра өзүңдү күнөөлүү кылат. Мисалы үчүн урушуп атсаң. Бирок ошонусу менен бала таттуу, ошонусу таттуулукта. Таттуулугу точнее. Анан кыз болсо эми ал кыз башынан эле это я папина дочка деп апасын да мага жолотпой жаныма это я единственная деп жүрүп чоңоюп калды. Анан кийин алардан арадан бир 7 жылдан кийин анан дагы кайра 4-үчүбүз төрөлдү. 4-үчүсү эми ал өзгөчө деп коебуз.
Ал өзүнчө бир чоң тема. Анын да кылыктарын айтып отурсак азыр эфир жетишсиз болуп эфир калат. жетпейт. Анын кылыктары мисалы үчүн аны мактайын деп, аны кармайын деп, эме кылып сүйлөшөйүн деп жүрсөң, аркасынан эле тиги согон чогун тебелеп, белки 5-бирс келе атат. Укмуш эле. Урматтуу мырза, чачка кызыгуу каяктан пайда болду эле сизге? Чачты бул мен башында бул жаш кезимде мен чач кыркып иштеп, ушуну менен нан таап, ушу менен үй бүлөмдү багам деген ойдон алыс болчумун. Мен башында мен кайсы кесипти аркалануу каалачыңыз? Мен каалагандан дагы ошо ата-энем мени стоматолог болосуң деген. Тиш стоматолог, ооба, стоматолог бол деп мени жакшы эле кайрап жүрдү. Мен өзүм мисалы үчүн мектепти деле жакшы бүткөм, эми азыр мактанып же мактанганды болуп калабы, кызыл аттестат менен бүткөм. Мактан берипсизчи. Ташы калды, Анан кызыл аттестат менен бүткөм. Анан тиги ортодо 1-курсту с отличием бүтүп, анан апаң мектепте иштейт, эми чоң айлыкта эмес, атам ал кезде тоже мындай эмеде иштечү. Эми ал кишилерге да кыйын болуп, анан сен бирок университетке барсаң, тең туштарың магазиндерге, столовойларга кирип, кенен-кесир жакшы кийинип жүрүшөт. Кенен-кесир басып туруп калганда анан жай 1-чи каникул болуп жай келди. Эмне кылам? Мен айтып атпаймынбы, ошол ар бир мен бир туугандарым, мен кайын журт бардыгы мисалы үчүн өзүнүн салымын кошуп кеткен. Анысы кандай, ошо байкемдин досу ушул тармакта иштечү. Байкемдин аяшы тагыраак айтканда. Ошол жака мен чач алган мага өзүм, это мое хобби. Мага жакчы. Сизге жагат. Жагат. Мен башынан мындай самоучка дейт. Мен бир жерге барып окуп, мындай үйрөнүп, атайын эме кылган эмесмин. Мен бул чач алууну кайчыны кармандыңыз, өзү кетти? Өзү кетип, ошол чач алган мага жаккан, жакчы да өзү башынан. Анан жай келди, колдон эмне келет? Мен 2 досум бар, алар менен Ош базардан Орто Сай базарына чейин кыдырып официант болуп иштейбиз деген. Иштеш керек болуп атат. Анткени сентябрга кийиниш керек. Кийинип мындай элдикинде элден кем кийинбейин десең, ата-энеңден уяласың акчаны сурагандан, эми бер мага деп коркуткандан эми илгери андай тарбия болгон эмес. Азыр эми көптөр эле мен я хочу это, то хочу дейт го. Биз антип айта алган эмеспиз. Бизде тарбия бөлөкчө болгон. Анан ошол байкем аяшы аркылуу кирип, ошол жактан үйрөнүп иштеп, акчанын даамын татып көрдүм. Жана мен тааныштырып өткөндөй эле жана бир баланы айтып кеттим. 11-де бүтүп эле келип мага колума иштеп үйрөнүп калды деп. Ошолчулап эле мен деле 1-чи курстан кийин анан акчага кирип, акчанын даамын таттым. Атамдарга бир аз жардам берип, эми мен чоң жардам бердим деп айта албайм, бирок аз-аздан колуңуздан келди. Мен өзүмдү эптеп калганым эле чоң жардам болуп калды ошол учурда. Азаматсыз. Каражаттын айынан ушул кесипти таңдап кеттиз да. Жана тиш доктору кесиңиз эмне болду? Аны ошол ата-энем айтчу да. Таштап койдуңузбу? Жок, аны таштаган жокмун, аны баштаган да эмесмин. Баштаган эмес. Баштаган. Мен высший меники азыр программирование. Программистке окуп, ал деле ошол жарымына жетип бүтпөй акыр аягы бүтүрдүм, аны деле бүттү. Жакшы. Замандаштар, мынакей Урмат мырзанын маринаты дагы бүттү. Азыр бул маринатталгыча бары от жаккан атат. Биз Гүлшан айым экөөбүз маегибизди уланталы. Анан балык жейли. Вынужден вас покинуть. Гүлшан айым, мынакей жогоруда жолдошуңуз айтып калды. Кайын журтум колдойт, кайненем колдойт, биздин ата-энебиз колдойт биздин кесипти, биздин ишти деп калды да. Өзүңүз мындай күнөөлүү сезбейсизби? Ошо балдарга көңүл бурбай калып атамын, кайын журтка жакшы кызмат кылбай калып атам, анткени эрте эле кечке эл менен иштешиңиз керек да. Ооба. Антпесеңиз кардарды жоготосуз, туурабы? Бул күнөөлүү, негизи башында бир аз күнөөлүү сезчүмүн балдарымдын астында да. Ата-энебиздин астында мисалы. Анан азыр болсо
ошол нерсе биздин жашообузга, ошол нерсе биздин үй бүлөбүзгө керек болуп жатпайбы? Андай кылбасак биз болбойт. Андай кылбасак биздин ата-энебизге эле кыйын болот. Балдарыбызга эле ошол кыйын болгон турат. Анткени биз кыйналып калсак ата-энебиз карап турбайт да. Биз кыйналып калсак ата-энебиз да кыйналат да. Качан бала бактылуу болсо, эн ата бактылуу да. Качан биз бактылуу болсок, балдарыбыз бактылуу. Ошол себептен белди бекем бууп, азыркы 21-кылымдын жаштары баарыбыз эле алдыга умтулуп атпайлыбы? Ошого баш ийебиз, эми тагдырга баш ийип алдыга умтулуп чыгып келатабыз. Бир эменичи, бир дөөнү финишке жетели деп калгандай сезем да өзүмдүчү. Күндө өзүмдү алдайм. Гүлшан, бүгүн жасап койсоң, эртең жасап койсоң, мына сонун жаркын келечек күтүп жатат. Ата-энебизге сонун жакшылык нерселерди жасай алабыз. Балдарыбызга келечегине депчи. Ошентип келем да. Өзүңүзгө өзүңүз мотивация бере турбайсызбы? Эми жогоруда айтып калдык да бизчи, өзгөчө балдардынга акысыз чачкыркастар, өзгөчө ошол балдардын апасын сиз сулуулайт экенсиз. Бул сиздин идеяңызбы? Анткени аял түшүнөт да. Бул идея негизи мен үйдө ушу 4-5 баланы төрөп отурганда болду да, келди магачы. Анан эме болуп калды. Ушундай чарчаган учурларым болот да. Жетип жетпей калган учурлар дагы так ошол күндөрдө болот да. Анан балдарым эч бир эне баласын карагандан чарчабайт. Бирок энергияң түгөнүп, улам жасаган нерсеңен ушу билип турасың, что это временно, билип турасың, что это балдарым бүтөт, балдарым чоңоет, өзү менен өзү кетет, өзү бир куш болуп учуп кетет экенин билип турасың, бирок билип турган менен деле баягы адам экенбиз да, чарчап калат экенбиз да. Анан ошондой моменттерде мага ошол идея келди да. Мен 2 жыл чыдасам, үйдө отуруп балдарыма жакшы тарбия берип, анан кийин чыгамын го, бирок өзгөчө балдардын эмелери кантип чыдайт? Өзгөчө балдар мисалы күнү түнү жанында болуш керек. Түнкүсүн уйкуктай албайт. Бетиндеги чымынын дагы калса коргой албайт да, ал балдарчы. Ушунчалык зависимый ата-энесинен. Ошолорду ойлогондо мен негизи бирөөдөн жардам күтпөйм да, негизи ошентип өзүм да үйдүн уулусу болгон үчүн анан бирөөгө жардам бергим келе берет. Өзүм ошондо үйдө отурам, өзүм жетип мага жардам керек болот ошол кезде, бирок ошондо эстеп аттым да ошол мамочкаларды. Мен буюрса жумушка чыксам, миллиондоп бирөөгө жардам бере албасам дагы, же болбосо бир көпүрө салып суу чыгарып жардам бере албасам дагы, жок дегенде көңүлүм көтөрүп жардам бергим келди да. Анан ошол суулайынчы деп. Анткени өзүм да күскүдөн өзүм көрүп, бул менминби? Биз ойлойбуз да мындай үйдө отурганда мындай өзүн карап албайбы, өзүн бүтүп албайбы деп састаран айткан аябай оңой да, бирок ошол жашоого келип түшкөндө ошол адамдарды сезе билет экенсиң да. Кээде болуп калат, кээде өзүң карай албай каласың. Ошондой айымдардын катарында мен өзүм дагы болуп калдым да ошол кездечи. Анан аябай жакшы түшүнөм. Азыр декреттемин десе эле уже мен ал сазга түшүп чыккам. Саз эмес эми, временный бир кандай десем, сыноо эненин ошол кездеги. Эненин милдети ошол да Гүлшан. Эненин милдети чыгыш керек. Ошондон чыгып, балдарым ушу өзүм байкабай ушу 5 баланын энеси болдум мен. Мен кандай эне болдум экен? Мен балдарым кантип коңго кандай балдарды тапшырамын мен деп аябай чоң жоопкерчилик сезилип турду чындыгында. Анан үйдө отуруп, сиз айткандай балдарыма тарбия берип, кайын журтума кызмат кылып, негизи кызмат кылып жүрөм, чогуу эле турабыз, жардам берип келебиз. Анан мен залалым тийгизип калбайын деп корктум да, мындай жетип жетпей калганда ошондо кыйналат алар бөлүшүчү. Ошондон көрө бир ашынып, ата-энебиздин маанайын көтөрөлү, ашынып бир балдарыбызга келечек түзөлү деген максатта бир күйөөм экөөбүз бир жаңы шагтар жасап жатабыз азыркы моментте. Сиз айтып атыңызбы, жетип жетпей депчи, бир эме каражат жактан кыйналдыңыздарбы? Каражат жактан негизи жолдошум турмушка чыккандан бери мындай
мен эгерде кайра башынан мага тандоо болсо, мен кайра башынан эле ушу жолдошумду тандамакмын да. Анткени мени ушу күнү түнү иштебей болсо да иштеп, күнү түнү иштеп, күнү түнү менет кылып ушу бизди багып келет да. Анан ошондой моментте деле азыркы заманды өзүңүз деле көрүп атасыз да, кымбатчылык болуп атат. Ошондой жетишпей калган моменттерде жок болуп калган жок, бирок тартыш болуп калган момент болду да. Анан ошондой моментте кыйынчылык болуп, ыйлаган учурлар да болот да. Эч кимге айта албайсың эми, ата-энеңе айта албайсың, потому что мен билем да, биздин үй бүлөгө эч ким эч нерсе жардам бергенге милдеттүү эмес. Бул биздин үй бүлөбүз, биз өзүбүз бул нерседен чыгышыбыз керек деген эмени билем дагы. Анан эч кимден жардам сурабайлы, Алла Таалам жардам менен буйруса алдыга келтабыз. 18 жашыңызда турмушка чыкса өкүнгөн жоксузбу? Эч нерсе көрбөй эле деп коет бизде кыргызстардачы. 18 жашымда турмушка чыктым. Сүйлөшүп эле, мындай таанышып эле, өзүм калоом менен. Ооба, мен турмушка чыкканда эле апам, мен кайын журтум баардыгы эле ошол мугалимдер. Анан мен калган тарбиямды азыр ким болуп турсам, мындай ошолордун салымы дагы бар да. Менин кийинки азыркы күнгө чейин тарбиялап келет. Мисалы, казан аяк жагынан болобу, мамиле жагынан болобу. Мен ушу апам, кайненем, кайнене деп айткан алыспын, просто көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Эме болуп калды да. Мага эмне жумуш баштабайм, мисалы, маникюрду баштаймбы, макияжды баштабаймбы, апам эч качан отур үйдө же болбосо сен кыла аласыңбы, аны сен ойлонуп көр деген эмес да эч качанчы. Конечно, кылгыла, мен жардам берем деп, негизи тагдырдын эрке балдары деп коет го. Биз Урмат экөөбүз ошондой болушубуз мүмкүн, анткени атам дагы айтып калат, тамашалап силерди ата десеңер, ата-эне балдарыңар бактылуу, чоң ата, чоң апасы бар, тайата, тайнеси бар, жардамга колун сунуп турат всегда депчи, ушинтип калышат да. Ошондой болду. Ушундай укмуш үй бүлөдө жашайм деңиз. Ооба. Ошондой бактылуу өзү эмне экен? Сиз өзүңүздү бактылуу сезесизби? Бактылуу жок дейт, бирок бактылуу көз ирмемдер болот дейт. Алгачан. Алгачкы тун балаңды колуңа алганда, алгачкы эне болгондо алгачкы рет, сүйүнгөндө дейт. Бул бактылуу гана минуттер болот экен, күндөр болбойт экен. Бактылуу, мен азыр бактылуумун да. Мен буга чейин өзүмдү жаш баладай эле алып жүрүп, жоопкерчилиги жогураак, мындай жолдошума полностью эмени жоопкерчиликтин баарын үйүп коюп, жаса, мени бак деп отурган айымдай сезем өзүмдүчү. Анан жок, азыр уже мурда. Азыр уже аяйм жолдошумду, анткени жолдошум ооруп калсачы, 5 балам менен, жолдошум чарчап калсачы деп мындай көп кооптонуп жардам бергенге аракет кылам да. Анткени бул ооруп калса же болбосо бирибиз жок болуп калсак, өзүбүзгө эле кыйын экенин туям да, сезем ошон үчүн. Үйүңүздөрдө көбүнчө кандай тамак жасалат, Гүлшан айым? Бизде үйүбүздө атам негизи тамакка мындай аябай тандап жейт да, кайнатам. Анан мен негизи турмушка чыкканда, чындыгын айтыш керек, тамак жасаганды анча билчү эмесмин. Анткени 18 жашта турмушка чыктым, анан эми билчим, эми оңой эле тамактарды да, картошка кууруп, андай серьезный гүлчөтай же ошондой тамактарды билчү эмесмин да, манты же болбосо. Анан бул үй бүлөгө келин болуп келгенден кийин аябай кыйналдым башында. Атам мындай кылбайт, камырың 1 мүнөт өтүп кеттир, 2 мүнөт өтүп кеттир деп ушундай эмелер болду да. Андан кийин бирок ошонун баардыгы азыр мага аябай жардам берет да. Мындай чоң чогулуштарда болуп калабы, чоң бир үй бүлөдө тамак жасаганда мага ишенип беришет да. Гүлшан жакшы жасайт деп, өзүмдүн ата-энем дагы ошентип неме кылат. А мен өзүм мамам повар да. Мага ишенип берчү эмес, мурда эле тамак аштычы. Өзүм эле жасай коем дей берчи да. Анан ошондуктан турмушка чыкканда мындай серьезный бир неме кухнянын хозяйкасы болуш кичине кыйын болду. Анан өзүм жеңем бар, абысыным деп такыр айткым келбейт, бирок түшүнүктүү болуш үчүн айтышка туура келет. Жеңем аябай жакшы жасайт, өзүм кайнежем аябай жакшы жасашат тамакты. Ошолордон эле көп нерсени үйрөндүм да. Жакшы. Замандаштар, биздин салатыбыз дагы даяр болуп калды. Гүлшан айым,
Биз барып балыкты бышырып келели. Урмат мырзага жардам берейин, уруксат берсеңиз. Мына биздин артыбызда турган самовар дагы кайнап калды. Самовардан чай ичели. Кандай дейсиз? Анда эмесе достор, мына биздин да маринад даяр болуп калды. Биздин отубуз дагы даяр болгончо бул эмебизге сеткабызга тизе берели. Бул аябай сонун бышканда, даамына киргенде тиги бир жээним айтмакчы, колуңарда байлагыла дейт муну жегенде. Кошо кирип кетпесин деп. Мындай кылып азыр тизип бул балыктын да өзгөчөлүгү аябай бат бышат, даамдуу дагы болот. Одно объединение, мягко говоря. Так, бул экинчи заходко калды көрүнөт. Эмди бул жагын. Так, оттон бир кабар алып коелу. Ошол достор, азыр буну менен бат эле чызбыз кылып кайрадан көрүшөбүз. Менен урматтуу достор, мына чогубуз дагы сонун болуп көздүн табына келип калды. Балыкты коюп тизе берсек болот. Так, бисмиллахиррахманиррахим деп туруп койду. Анда эмесе достор, мына биздин дагы форелибиз бышып атат. Буну бышырганда эстен чыгарбаш керек. Бат-баттан алмаштырып турбасак, бул балык өтө бат күйүп калат. Ошол себептен оттагы чыкпаш керек. Тегиз бардык жагына бирдей болуш үчүн, бардык жагы бирдей бышыш үчүн муну карап-карап бат-баттан бетин алмаштырып туруш керек. Это обязательно неотъемлемая часть нашей готовки. Анда эмесе достор, Урмат мырзанын балыгы дагы даяр болуп калды. Келиңиздер чогуу даамдап көрөлү. Мынакей жаратылыштын койнунда ачык асман. Бул дагы болсо бир тирүүлүктүн белгиси. Тирүүлүктө ушинтип эс алыш керек. Маанай көтөрүш керек, жашаш керек, дем алыш керек, сүйүш керек, иштеш керек. Туурабы, Урмат мырза? Эң туура. Менин апамдын жакшы сөзү бар эле деп. Көр оокат качан бүтөт, адам өлгөндө бүтөт. Ошондуктан көр оокат дебей, чуркабай, кээде жашоодо ушундай сонун кызыктуу бир окуялар менен да коштолуш керек. Мына биздин дагы күнүбүз ушундай сонун бир маек менен, сонун даамдуу балык менен аяктап жатат. Бул күнгө да шүгүрчүлүк келтиребиз. Барыңыздарга айтат элем, каналыбызга катталыңыздар. Каналыбыздагы даамдуу рецепттер менен ортого коюңуз, келиңиз. Бөлүшүңүздөр. Сиздер да ушул рецепт менен балык жасап, жакындарыңыздарды сүйүндүрүңүздөр. Келиңиздер эми чогуу даамдап көрөлү. Урмат мырза, эркек кишинин жолу улук эмеспи? Сиз эми баштаңыз. Бул жерде бул форельди жана маринад кылып атканда атайын тузун өткүрүрөөк кылганбыз. Анын да бир себеби бар. Бул балыкты жээрдин алдында лимон согунан сыгып коюш керек. Сыгып үстүнөн, ооба. Анан жеп көрсөңөр өзгөчө бул даам берет. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилла. Сиздин досуңуз айтмакчы, колдо байлагыла. Сон. Ооба. Жеп атып курсак ачып кеткенби, айтор сөз таппай да калдык. Аябай даамдуу болуптур. Аябай сонун экен. Самовардагы чайыбызды дагы даамдап көрөлү. Аш болсун. Ар дайым ачык асман көк шиберге эс алууга чыкканда эң бат даяр болчу оокат ушул. Балык. Балык. Жакшы. Шишкебек дейли, учурдан пайдаланып, сиздин үй-бүлөңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жасап жаткан ишиңиздер алгылыктуу болсун, өсө берсин, көгөрө берсин, өзүнүн мөмөсүн, өзүнүн түшүмүн берсин.
Бул биздин акыркы жолугушубуз эмес. Кудай буйрса дагы жолугушуулар көп болот. Алдыда көп. Бизди көрүп жаткан замандаштарга бир каалоо тилек айтып койсоңуз. Кааларым эл аман болсун биринчиден. Эл ичинде биз аман бололу, биз менен кошо силер дагы аман болгула. Тынччылык болсун. Анан келинчегим да сүйлөп койсун, ушундай каалоо тилектерге аябай күчтүү. Назира эженин бүгүн чакыруусуна бардык биздин кызматта болгон командабызга ыраазычылык билдирем. Жана сиздин YouTube каналыңыздын көрүүчүлөрүнүн баарына салам айтам. Салам алейкум. Оңой рецепт менен жасап жеңиздер, пайдасы тийсин демекчимин. Сизге өтө чоң ыраазымын. Ишиңизге ийгилик, ар дайым ушундай назик болуп, назиктигиңиз менен кыргыз элибизге кызмат кылып келесиз. Сизге дагы көп ийгилик болсун. Чоң рахмат сиздерге. Замандаштар, атажаным Назира Бердигулова. Биздин YouTube каналыбызга, расмий каналыбызга катталыңыздар. Комментарий бөлүмүндө жакшы сөз калтыргыла, жакшы сөз жан эритет дегендей. Мерси салонуна барып баш баккыла, бардык кызматтарын көрүңүздөр. Чөнтөгүңүздөргө абдан ыңгайлуу. Кудай буйрса экран аркылуу, биздин канал аркылуу көрүшөбүз. Рахмат. Görüşkünçe.